Так, сиздер үчүн дагы бир видео тарткым келип атат. Wi-Fi'дын карточкасы. Мен сиздерге Wi-Fi'ды сунуштабайм. Алгыла киргиле дебейм. Бул өзүңөрдүн ар кимдин өзүнүн каалоосу. Ар ким өзү каалаган жерге акчасын инвестиция кылгысы келет экен. Вот менин ушул жерде карточкам бар. Так, могу вот. Мына. Мен карта сатып алгам. Аккаунт деген бөлүмгө кирем дагы, азыр орусчага алмаштырам дагы. Сиздерге кичине видео обзор жазып коем. Мен ошончо юздукту чогулттум. 487. Юздукту 150 штук Wi-Fi. То есть общая сумма аккаунт деген жерге көрүнүп калат экен. Ошо мен чогулткан акчамды танбайм. Бул менин эч ким текшербейт. Банкта бир да адам сен баланча юздут алдың го, эмне кылдың, кайка бардың деп эчтеке бирин дагы текшербейт экен. А бул жактан BBR20 чыгып, VR20, Web20 чыгып калат экен да. То есть BNB Smart Chain чыгып калат экен. Ошон үчүн BNB Smart Chain чыкпаш үчүн мен Tether 20 керек. Мен азыр Сберкассадан котором. Бул банкка эч кандай тиешеси жок. Эч ким биздин эмебизди управлять эте албайт. Вот карасаңыздар, мен болсо ушул жердеги акча менен Mango City'ге барып $48 тамак жедим. Агордо KG-ге барып $34 соода кылдым. Мен буну танбайм. Капита Азия Молго барып $19 чай иштим. Бир да танбайм. Сүйлөп турсам. Вот юзут деген бөлүмгө кирдим. 3000 деп атат, Tetherге кирдим. Так, бул жерде дагы Web20 көрсөтүп атат. Вывод. Мен чыгарбайм да турабы, мен деген Tetherдин адресин алышым керек. Tron 20 да, мындай айтканда байка кирейин. Вот Tron көрдүңүздөр, Tron'да бир юздутум бар экен деп коеюн. Получить дегенди басам. Мынакей Tron 20. Tron 20-ты басканда ушундай, так, ушундай адрес чыгарып берет. Мынакей. Бул жактын адреси алмашпайбы, аны билбейм. Мен жаңы эле колдонуп атам да. Копировать эттим. Так, Сберкассага барам. Сберкассадан акчаны обмен кылам. Менде 1300 рубльм бар экен, вот $17 болот. Подтвердить. Кеткен комиссиянын бирөөсүнө дагы нааразы эмесмин. Потому что мен ушул жерден удовольствие алам. Акчаны которгондо, чыгарганда $18 жазам. Барыңар түшүнөсүңөр. Азыр эле тарттым, тырысы 20 да. Вот выставить этем. Эмне коюлат? Койдум. Комиссиям жетеби деген суроо. $3 кетет. Комиссия бизден. Подтвердить. Вот кетти. Как Money Storage'дан которгондой эле. Экранды эле жылдырам. $14 түшөт. Обработка деп турат. Күтүп турайын. Бул жерден барып текшерсек болот. Бойт жөнүндө да видео тартып берем. Азыр. Так, счетко киребиз. Tron 20-га киребиз. Ушул жерге түшүш керек акча. Жетип калдык, ондо ошакта болду. Ушул жерде карап турайлы мен. Кандай акча түшөт сиздерге көрсөтөм. Каяктан келген, эмне болуп келген, кантип келген. Бунун картасын гана колдонуңуздар деп сунуш кылмакмын. Мен сиздерди юздуту Wi-Fi алгыла, Wi-Fi'га киргиле деп деле сунуштабайм.
эч картасын эч ким текшербейт экен. Мамлекет текшербейт. Хоть күнүгө $500 чыгарасыңарбы, мамлекет эчтеке текшербейт. Ошо децентрализованный банк деп аталат экен. Азыр андай карточка чыккандар аябай көбөйүп кетти. Губерство. Так, Gmail.com'га келип көрөбүз. Заявка кетти деп атат. $4. Перевести. Күтүп турабыз. Акчаны обмен кылдың. Бардыгы прозрачно. Электронный почталарыңарды мындай кнопканы басасыңар дагы выбрать все деген басып туруп удалить этесиңер. Деп бардыгын тазалап турасыздар. Ар бир келген SMS-ти тазалап турсаңыздар эле телефонуңуздар толбойт. Телефон толуп калып, ушүйт алдыңыздакта. Кетти деп көрсөтүп атат, эми барып бул жакты текшерип келели. Сиздерге көрсөтүп коеюн картаны. Акча келгенini счетко кирем. Энергия Трон 20. Вот. Көрдүңүздөрбү? Мен бир дагы жанды мына крипто депозит деп келиптир. Саатын карап коюңуздар 9:39. 9:40 болду. Көрдүңөр, сонун бекен. Кимге жакты? Жакшы айтасыздар. Үйрөтөм. Тоже Wi-Fi'дын картасынан кантип акчаны алып, кайра сыртка чыгарып, бизде азыр банкоматтарда популярный болуп калган. Барасыздар, картаны кийгизесиздер, акча чыгат.